Assalamu alaikum. Men Mekke'nin bir kızık yer men sizlerge tanıştırgım kelет. Men üçün kızık, balkim men aytып бергендер да kızık болот. Мына мен артында турган аян илгери шагал таш болчу. Шагалда таш ушул жерге Кыргызстандан келген автобустар токтойт эле. Жана ушул жерде автобустан түшөр менен ажылар очогун түшүрөт, территориясын белгилейт дагы очогун түшүрөт, көмүрүн түшүрөт, отунун түшүрөт, казанын, анан кичинекей аянтты тегиздеп буттар менен себеби бөлтөйгөн таштар болот эле. Анан ошол аянтты тегиздеп ошол жерге өздөрүнүн жашоо шартын курат эле. Бир кезде карасаң, ошол автобустун тегереги кайтыды бир ажы тоонун жашаган жери болуп калат эле. Ошо таштын үстүнө эле шагалдын үстүнө төшөктөрүн салып, кимдир бирөөлөргө төшөк албаган болсо автобуска батпайт деп. Жеңил желпи бир төшөгүн салып, анан жата коюшат эле. Анан жуунганы дагы элестетсеңиздер, жуунганда дагы мынтип бирөө кармап турат автобус. Ошол жерге анан бир күндө бир жуунбаса адам бу жерде таза жүрүш өтө кыйын, өтө ысык жайдын күнү. 6 чейин чыгат градус. Ошентип ажылык кылышчу. Анан өйдө жагында биз биринчи жолу ушу бир жатаканага жатканбыз, Кыргызстандын делегациясы. Жатаканада биз подвалында жаттык. Подвалында полу кафель экен. Анан ашканасы бар экен, кухнясы. Кухнясында газ бар экен. Биз жаткан жерде ошо матрастар бар эле. Биз үчүн мына автобус менен келип жашагандарды карап туруп, биз үчүн бул аябай чоң жетишкендик. Кафель, тегиз полу, и матрастарыбыз бар. Мындай матрастар бар. Жанагы таштар быкынга өтпөйт. Сүйүнөбүз. О, Кудайга шүгүр. Бизге Аллах насип этип ушундай комфорт жерде жашап атабыз деп тим эле шүгүр кылып сүйүнөбүз. Анан тамак кылып жегенге да шарттар бар. Отун издебейбиз, суу ташыбайбыз дегендей. И бизге кээде мына автобус менен келгендер келет эле. Ажыкелер жуунуп алайлычы душуңарда деп. Кезек менен тез жуунушуп. Аларга бактылуу, автобуска курчанбай ушул жерде жуунуп алдык деп. Кээ бирлери суранат эле. Биз ушул жерде кичине уктап алсак болобу? Жериңер тегиз экен. Жатып уктап алыңыздар, укташат эле. Мына ошол жатакананы атайын көргөнү келдим. Бул жатакананын дагы бир өзгөчөлүгү ушул жерде биздин сүймөнчүгүбүз ажы менен чогуу турганбыз. Көрсө, бийлесе бир сүйүнүп калар деген максатта ошо. Ошол Меккеде şu çuvağa din yaşayan yerim. Nere ayvay. Çoğun imarat. Koşnalarına da çoğun imarat. Ana